Саламатсыңарбы балдар. Бүгін біз зомбулук жана ага бөгөт коюунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Зомбулук деген эмне? Зомбулук бул кайсы бир адамга карата атайлап физикалык күч, коркутуу, мазактоо, сындоо, айыптоолорду колдонуу. Зомбулуктун ар кандай формалары бар. Физикалык зомбулук адамга атайлап анын ден соолугуна залалын тийгизүүчү, анын өнүгүүсүн бузуп же өмүрүн кыя турган физикалык жаракаттарды денеге ар кандай зыяндарды келтирүү. Эмоционалдык зомбулук адамдын өзүнө өзү баалоосунун төмөндөөсүнө алып келүүчү, социалдашуунун бузулуусун пайда кылуучу тескери таасир этүү. Өз коопсуздугуң үчүн зомбулукка каршы туруу жана андан коргонууну үйрөнүү керек. Бет келген эмоционалдык жана физикалык зомбулуктун кандай гана көрүнүштөрү болбосун, бул тууралуу ишенген адамга кабарлоо керек. Булар силердин жакындарыңар жана туугандарыңар болушу мүмкүн. Коркуу жана зомбулук фактыларын жашыруу көйгөйдү чечпейт, болгону тереңдетет. 1994 жылы Кыргызстан баланын укуктары жөнүндөгү конвенцияны аткарууга кошулган. Анда балага карата кайсы гана болбосун зомбулукка жол берилбестиги тууралуу айтылат.